Кытайдын мунай ташыган кемеси АКШнын камоолун жырып өттү. Адылбек Касмалиев баштаган делегация Вашингтондо жүрөт. АКШда Кыргызстандык канча саясий качкын бар? Синдоров 2026 жылкы Фиденин тандоо оюнунун жеңүүчүсү болду. Джо Байдендин баласы миллиондогон долларга карыз болгондон кийин АКШдан чыгып кетти. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 апрель 26 жыл биз Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Менин атым Кубат Отурбаев. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. Кытайдын мунай ташыган кемелери Ирандын жанындагы Ормуз кысыгында АКШнын камоолун жырып өттү. Тарап жаткан видеодо кысыктан өткөн 4 кеменин өкөөсү Ирандын портторуна токтоп, Пентагондун буга чейинки эскертүүлөрүнө карабай кантип Кошмо Штаттардын аскердик кемелеринин жанынан өтүп кеткенин көрүүгө болот. Исламабадда АКШ Иран сүйлөшүүсү оң жыйынтык бербей калгандан кийин Ормуз кызыгын көзөмөлдөөгө эки тарап тең батыл киришкен болчу. Кысык аркылуу дүйнөлүк мунайдын 20% ташылып өткөндүктөн бул жердин тынычтыгы Кытай, Жапония, Индия, Пакистан жана АКШ сыяктуу ири мамлекеттердин экономикасына түздөн түз таасирин тийгизет. Ошентип кысык аркылуу 3 же 4 гана кеме өтө алды. Согуш башталганча Ормуз кысыгы аркылуу күнүнө мунай ташыган 138 кеме өтүп турчу. Президент Трамп кече Ирандын аскердик флотунун 159 кемеси талкаланып деңиз түбүндө жатат. Бул өлкө суудагы коргонуусунан толук ажырады деп билдирди. Ошол эле маалда бир күн мурда кысыктан өтүп бараткан АКШнын танкери Иран күчтөрү тарабынан чабуулга учурап, аны өрт чулгады. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Го Зиакунь АКШнын Ормуз кысыгын өз көзөмөлүнө алам деген билдирүүсүн коркунучтуу жана жоопкерчиликсиз деп баалады. Кытай Ирандан мунайды көп сатып алган мамлекеттердин бири. Андыктан тиреш курчуп бара жаткан чак. Has been a threat to the United States and the free world for 47 years. АКШ кыргызстандыктар эң көп баш калкалоо сураган өлкөлөрдүн бирине айланды. Кошмо Штаттары дүйнө жүзүндө саясий качкындарды кабыл алуу боюнча биринчи орунда турат. Бирок Трамптын администрациясынын жаңы саясаты миграциянын абалын кескин өзгөртүп, саясий башпаанек сурагандардын санын азайтты. Анткени 2024 жылы АКШда баш калкалоо сураган арыздардын саны 909.876 жеткен. 25 жылы бул бир аз азайып 874 миңди түздү. АКШнын Адилет департаментинин маалыматы боюнча учурда кароодо 2,4 миллиондон ашуун арыз жатат. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалыматына ылайык, 20-23 жылдар аралыгында 3334 кыргызстандык ар кайсы өлкөлөрдөн качкын катары, ал эми 5569 адам баш калкалоо сураган. Алардын ичинен АКШ кыргызстандыктар үчүн негизги өлкө болуп эсептелет. Бул мамлекеттен 1626 кыргызстандык качкын катары дагы 4389 адам баш калкалоо сураган. Трамп экинчи жолу президенттикке келгенден кийин качкындарды кабыл алуу программасы дээрлик токтотулуп, Мексика аркылуу АКШга өтүү маршруту жабылган. 26 жылга качкындарды кабыл алуу лимити болгону 7500 адам деп белгиленди. Бул качкындарды кабыл алуу программасынын 45 жылдык тарыхындагы эң төмөнкү көрсөткүч. АКШга келген кыргызстандыктар арасында визанын саясий качкын түрүнө тапшыргандар көп деген маалыматтар бар. Айтмакчы 10 апрелден тартып Green карта лотереясына документ тапшыруунун жаңы эрежеси күчүнө кирди. Ага ылайык эми Green картага чет элдик паспорту барлар гана жана $1 төлөм төккөндөр гана катыша алышат. Эми Кыргызстан менен Америка мамилесине токтололу. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Вашингтондо эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын жетекчилери менен жолукту. Касмалиев сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө акыркы 4 жылда ички дүң продукциянын орточо жылдык өсүш темпи
10,2% түзүп, эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча Кыргызстан 2024-жылы ички дүң продуктунун реалдуу өсүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 3 өлкөнүн бири болгондугун айтты. Консолидацияланган бюджет 2021-жылдагы 313 миллиард сомдон 2025-жылы 1,1 триллион сомго чейин же 3,5 эсеге өскөнү белгиленди. Эмки максат ички дүң продуктуну 30 миллиард доллардан кем эмес деңгээлге жеткирип, кирешеси ортодон жогору өлкөгө айлануу. Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия боюнча вице-президенти Антонелла Бассани менен болгон жолугушууда Камбарата 1 ГЭСинин курулушу менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун экономикага таасири белгиленди. Бул долбоорлорду колдогон үчүн Касымалиев Дүйнөлүк банкка ыраазычылык билдирди. Сапардын эң маанилүү жыйынтыктарынын бири SpaceX компаниясынын Starlink тармагынын улук директору Райан Гуднайт менен болгон жолугушуу. Тараптар Кыргызстанда спутниктик интернетти ишке киргизүүнү талкуулашты. Ошондой эле Касымалиев Meta, Oracle жана Nvidia сыяктуу алдыңкы технологиялык компаниялардын жетекчилиги менен да жолукмакчы. Джо Байдендин баласы миллиондогон долларга карыз болгондон кийин АКШдан чыгып кетти. Бул маалымат анын олуттуу каржылык кыйынчылыктарынын фонунда жарыяланды. Адвокат Барри Кобурн тарабынан 6 апрелде сотко берилген документтерге ылайык Хантер Байдендин карызы болжол менен 17 миллион долларга жеткен. Бул сумманын негизги бөлүгү акыркы жылдардагы адвокаттык чыгымдар. Документтерде Хантер Байден чет жерде жашап жатканы ачык айтылган, бирок кайсы мамлекетте экени так көрсөтүлгөн эмес. Мурда Хантер Байден курал жана салык маселелери боюнча иштерде айыпталган болчу. Атасы Джо Байден президенттик мөөнөтүнүн аягында ага кечирим жарыялаган эле. АКШда адвокаттын кызматы өтө кымбат экендиги белгилүү. Өзбекстандык 20 жаштагы гроссмейстер Джавахир Синдаров 26-жылкы FIDE'нин Кипрде өткөн тандоо турнирин жеңип, дүйнөлүк чемпионатка катышуу укугун алды. Okay, the game which yesterday is very important, and after the draw, I think today is most logical. Ал мелдеш маалында Фабиана Каруана, Аниш Гири, Хикару Хакамура, Вей Ю сыяктуу дүйнөлүк деңгээлдеги мыкты оюнчуларды артка калтырды. Синдаров 14 айлампалуу мелдеште 6 жолу жеңишке жетип, 7 жолу тең чыгып, бир да жолу жеңилген жок. Бул 13-жылдан бери өткөрүлүп келаткан тандоо турниринин тарыхындагы эң мыкты көрсөткүч. Шахмат дүйнөсүнүн эксперттери анын оюнун тарыхта аз кезигүүчү деңгээл деп баалашты. Эми Синдаров дүйнө чемпиону индиялык гроссмейстер Гукеш менен дүйнөлүк чемпиондукту талашат. Ушул эле Кипрдеги аялдар арасындагы тандоо турунда казакстандык Бибисара Асубаева индиялык оюнчу Рамеш Бабу Вайшали менен 1-2 орунду бөлүшүп турган чагы. Анын бул тандоо мелдеши маалында Синдаров менен кыз жигит мамилеси бардыгын Асубаева өзү соц тармакта анын Жавахир менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн жарыялагандан кийин билинди. Ал Синдаров уткандан кийин Телеграмга чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап, ал жерге менин чемпионум деп жүрөкчө калтырган. Коңшу өзбек жана казак элин бул жагымдуу окуялар менен куттуктап, Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.